Украинадагы жаңжалда дагы бир кыргызстандык каза болду. Бул тууралуу Московский комсомолец басылмасы Сахалин облусунун губернатору Валерий Лимаренкого шилтеме берүү менен жазып чыкты. Губернатордун айтымында 18-майда жоокер Сыргакбек Өзүбеков согушта баатырларча курман болгон. Губернатор каза болгон жоокердин үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтып, анын үй бүлөсүнө керектүү жардам көрсөтүүлөрүн белгилеген. Өз кезегинде Мээрим Дөлөтбекова аттуу соц тармактын колдонуучусу Украинадагы жаңжалда тааныштарынын баласы каза болгонун жазды. Украинада болуп жаткан каргашалуу атың өчкүр согуш 19 жашка жаңы толгон Аяш уулубузду алып тынды. Маркумдун сөөгү кичи мекенине жеткириле элек. 18-майдан бери кагаз иштери бүтпөй, жок шылтоолорду айтып, жанды кашайтып бүтүштү. Ата-энеси кан жутуп, күтүп жатышат деп жазды ал. Булак Добулбас медиа. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында узундугу 7-8 метрдей болгон жылан пайда болду. Бул тууралуу редакциябызга жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында жыландын узундугу болжол менен 7-8 метрди түзөт. Жылан эл жашаган жерлерге чейин келген. Булак медиа центр кежи. Бүгүн 27-майда акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу 84 сомдон алынып, 85 сомдон сатылууда. Коммерциялык банктарда 1 доллардын сатып алуу курсу 82,5-83 сомго чейин өзгөрүп, ал эми сатуу курсу 83,5-84 сомдун чегинде болууда. Ал эми Улуттук банк 27-майга доллардын расмий курсун 79,50 сом деп бекитти. Булак медиа центр кежи. Путин чокусундагы Украинанын туусу алынды. Альпинизм федерациясынын президенти Эдуард Куатов жана федерация өкүлдөрү 26-май күнү Путин чокусуна чыкты. Бул тууралуу Эдуард Куатов соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Маалыматка ылайык, буга чейин аталган чокуда Украинанын туусу белгисиз адамдар тарабынан коюлган. Куатов баштаган альпинисттер чокуга Кыргызстандын туусун орнотушкан. Аталган чокуга Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин аты 2011-жылы ыйгарылган. Булак медиа центр кежи. Россиянын айрым телеканалдары Кыргызстандын аймагында көрсөтүүлөрүн убактылуу токтотту. Бул тууралуу Актив компаниясы билдирди. Маалыматка ылайык, бир катар өлкөлөрдө орусиялык телеканалдардын иштөөсүнө мыйзамдык чектөөлөр кабыл алынган. Буга байланыштуу эл аралык спутниктерде ВГТРК телеканалдарын көрсөтүү бир тараптуу түрдө жабылды. Мындан улам Кыргызстанда Россия Культура, Россия 24 жана Звезда телеканалдардын көрсөтүүсү убактылуу иштебейт. Булак медиа центр кежи. Алымкадыр Бейшеналиев өзүнүн отставкасын талап кылгандарды иштен алды. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев ведомствонун 3 бөлүм башчысын кызматтан алды. Бейшеналиев өзү маалымат каражаттарына билдиргендей, ал юридикалык бөлүмдүн башчысы Азамат Жумакеевдин, коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматованын жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Ибраеванын кызматтан кетүү боюнча арыздарына кол койгон. Министрдин айтымында мындай чечим анын кызматтан алынышын талап кылган орун басарлары менен бирге маалымат жыйынын өткөргөндөн кийин кабыл алынган. Булак Добулбас медиа. Дагы бир өлкөдө маймыл чечеги катталды. Финляндияда маймыл чечеги инфекциясынын алгачкы учуру катталды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Буга чейин Европанын 10дон ашык өлкөсүндө, Канада, АКШ, Австралия жана Бириккен Араб Эмиратында маймыл чечеги инфекциясы катталганы белгилүү болгон. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму маймыл чечегинин тарашына тынчсыздануусун билдирип, оорулуу адам менен байланышта болгон жарандарды 21 күндүк карантинге алууну сунуштаган. Булак медиа центр кежи. Евразия өнүктүрүү банкы Кыргызстанда курула турчу күн станциясын каржылоону ниеттенип жатат. Бул тууралуу банктын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык ИИБ Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, Жашыл финансы борбору менен Бишкек Солар жоопкерчилиги чектелген компаниясы күн электростанцияларынын курулушунун биринчи этабын каржылоо боюнча кызматташуу жөнүндөгү келишимге кол коюшкан. Келишимге Бишкекте өткөн Евразиялык экономикалык форумунун алкагында кол коюлган. Күн станциясынын жылдык кубаттуулугу 50 мегаватты жана 91 миллион киловатт саатты түзөт. Жаңа объект Ысык көл районуна курулмакчы. Бул нерсе электр энергиясына болгон дефицитти азайтып, суу ресурстарын үнөмдөгө шарт түзөт деп айтылат маалыматта. Башкы подрядчы казакстандык инженеринг компаниясы болуп эсептелген ТО Техногрупп сервис. Алар энергиянын кайра жаралуу булагы боюнча долбоорлор менен иштеп келет. Алдын ала эсептөөлөр боюнча күн электр станциясын курууга ээп
$40 миллион чейин бөлүшү мүмкүн. Спутник Кыргызстан Евразия экономикалык форумунун эл аралык медиа өнөктөшү болду. Булак Спутник кежи. Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Коколов тартип бузган окуучуларга катуу чара көрүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал парламент радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында мугалим балага тарбия берүүгө милдеттүү эмес. Бизде мугалим балага билим да, тарбия да бериш керек деген түшүнүк калыптанып калган. Андай эмес, тарбияны ата-эне бериш керек. Мугалим баланын билимине гана жоопту. Окуучулар менен мугалимдердин ортосунда ар кандай келишпестикти жое турган инструмент иштебей жатат же эскирди. Мисалы, биздин убакта ата-энеге жеткирбей эле мугалимдер окуучуларды ордуна коюп койгон. Азыр балдар ата-энеси менен мугалимди эч кимге тең көрбөй жатат. Ошондуктан мугалимдердин аброю төмөндөп кетти. Ошондуктан азыркы заман талабына ылайык тартип бузган балдарга катуу чара көрүү керек. Тартип бузса 3 жолу эскертүү бериш керек. Болбосо мектептен чыгарып салыш керек, деди депутат. Булак медиа центр кежи. Биздин класска биринчи эле киргенде бир кыз менен айтышып кетти эжекечи. Анан айтышып кеткенден кийин мага бир бала тиешип карандашым алып кетип калды. Анан эжеке айтсам эжеке көңүл бурбай койду агачы. Анан кийин барып ошо баладан карандашымды алып келе айтсам, кызы мага сөгүнүп кыйкырды. Сен эмне бул жакта жүрөсүң деди. Ишин канча десем, апасы кыйкырды. Эмне кылып жүрөсүң? Сволочь деп үй бүлөм асылып кетти. Анан эжеке оозу карап сүйлөгөн үй бүлөм асылбаган деп кыйкырышып кетти. Анан отурсам эле бепасте келип уруп баштады. Анан урган эжеке ошо 3-күнү акыркы сабак ошон сабак болчудан мени коридорго алып чыкты дагы. Бул жерде менин да күнөөм бар деп айтып кой деп мага жалынды эжеке. Эжеке мен эмне айттым десем, экөөбүз тең ачуулук алдырып койдук, апаң келсе ошентип айт деди. Анан кийин видеону өчүрүп кой деди эле. Эжеке айттым, эжеке бул видео тартып кетип турган эмнесин өчүрөм дедим. Биринчи катарда, биринчи партада менин кызым отурат. Ал бүгүнкү Хадича деген кыз 3-рядда 4-партада отурган кыз болчу. Мен аны байкабай калдым. Менин кызым жакка өтүптүр. Мен анын точносын билбейм кандай болгонун. Экөө кайра бул жака кыз баратып, экөө урушуп кетишти, мынтип айтышып кетишти. Ал кыздын үнү катуураак чыгып калганда мен аны байкап калдым. Хадича, силерге эмне болду? Азыр эле Асеманы баспадык беле. Сага эмне болду десем, ал кыз ошол жерден эле мага ответ берип кетти. Мектеп жетекчилиги бул окуяны жабырлануучунун апасынан угуп, видеону көргөн. Андан кийин мугалимге эскертүү берилип, ата-энелер чогулушу өткөрүлгөн. Анан мугалимди чакырып сүйлөштүм. Андан кийин эле ата-энелер жыйналышын өткөрдүк. Ата-энелер жыйналышын өткөрүп, мен 24-май күнү бул ата-энелер жыйналышына чейин эле мугалимге эскертүү бергенмин, буйрук чыгарганмын, эскертүү берип. Эми азыркы күндө ошол күнү ата-энелер жыйналышынан кийин эле ички иштер бөлүмүнөн келип мугалимди алып кетти. Азыркы мезгилде ошол сосадистер өзүнчө, ички иштер бөлүмү өзүнчө сурап жатышат. Эми мыйзам чегинде чара көрөбүз мугалимге. Видео социалдык тармактарга тарап кеткенден кийин Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө эки тарап чакырылган. Бирок кыздын апасы доосу жоктугун билдирген. Кайра үйүнө келе жатканда окуучунун абалы начарлап, ооруканага түшүп калган. Окуучу кыз текшерилүүдө. Анын жыйынтыгы 3 күндөн кийин чыгарылып, диагнозу аныкталмакчы. Анан мен айтайын дегеним соц тармактагы немелерге эми бакы негативный неме бергендерге айтып коеюн деп атам да, эми туура түшүнгүлө, эми любой ата-энесиңер, бирок өтө жаман немелер келип атат. Мен эртең саат 5-ке чейин окуп өтө шоковом состоянии болдум да. Ар ким өзүнүн башынан өткөндө билет анычы. Эми кызымды күнөөлөп атышат, бирок кызым мен актабайм. Бирок айтыптыр, сволочь дегенде өзүңүзгө карап сүйлөң эжеке. Кызыңызга болуша бересизби ушундай. Сен кызыма жетип ал, сен андай мындай дегенде анан урушуп кеттим деп атат кызым деле. Анан мен тууралуу жаман маалыматтарым болуп атат да, апасы мындай экен, анан атасы андай экен деп. Эми ким кандай деп айтса, ал өзүнүн укугу. Бирок эми туура маалымат кетсин дейм да, ушул. Менчи бул мугалимде деле кетсин, анан мындай болсун дей албаймын. Себеби ал деле эми 5 баласы бар экен, жаш кадыр экен. Иштей берсин. Мен айттым, кечирдим дедим эле. Просто больницага жаткандан кийин маалымат кетип калат экен да. Түнү саат 2-де ровдодан келип менен заявление алып кетишти да. А так менин мындай жаман деле оюм жок. Просто ушунчалык ушундай резонанс болуп кетет деп мен ойлогон жокмун да туурасы. Эми закон чегинде, мыйзам чегинде болсо керек, эми билбейм дагы. Азыр эми анализдерин алынып, рентген болуп, консультациялар жасалып атат. Бүгүн эртең баарын текшерип бүтүрөбүз. Кудай кааласа, анан толук диагнозун айтабыз. Азырынча биз алдын ала
диагнозын баш миенин чайкалышы деп под вопрос деп коюп жаткырдык. Окуя орун алган күнү сабак учурунда окуучулар өз ара сөз талашып кетишкен. Мугалим аларга тынч олтуруусун эскерткен. Ага чейин класстагы айрым окуучулар телефонго алаксып кетишкенин, мугалимге көңүл бурбагандыктан ачууга алдырып салганын кошумчалайт. Кече милиция суракка чакыргандан кийин мугалимдин абалы начарлап ооруканага кайрылган. Бир топ балдар дагы алаксып ошол телефонго үйлүп кетишти. Мен эскертүү бердим. Асема телефонуңду сал. Сабак башталды. Сабакка көңүл буралы деп мен эскертүү бердим. Биринчи эскертүү бердим, экинчи жолда бердим. Кайра эле сабакка көңүл буруп, ары бери карап сүйлөй беришти. Андан кийин мен сабагымды уланттым. Ошентип мен ордумда отурам, кыйлага чейин айтышып конфликтке бардык. Ошол убакта мен ачуум келип кетти, аябай ачуум келип, сабакка киргенден баштап эле балдар менен конфликтке барып, аябай көптөп балдарымдай ызы-чуу болуп кеткен үчүн өзүмдү кармай албай барып кызды уруп салдым. Ал кылганым бирок туура эмес болду. Барынан кечирим сурайм. Мындан аркы кадамдарым ошол кандай чечилсе ошого карап багыт алам. Мугалим Мээримгүл Эргешбаева эмгек жолун 2012 жылы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы окуу тарбиялык комплексинде катчу болуп баштаган. Ал 1 айлык курстан өтүп, сертификаттын негизинде информатика, педагогикалык билимине ылайык көркөм өнөр сабагын өтүп келген. Ал эми бул окуядан кийин мугалимдин иштен алынганы маалым болду. Бүгүнкү биздин маалыматтарыбыз боюнча эжекенин баланы ургандыгы боюнча факты далилденди. Өзүңүздөр көрүп турасыңар, ошол боюнча мектептин директору бүгүн мектептин мугалими ошо урган эжекени кызматынан бошотту статья менен. Эмгек кодексинин 381 статьясы бар. 381 статьяда окуучуга же балага бир жолу зомбулук көрсөткөндөгү деген жери бар.